мына ошентип бир чети көктөм өткөн, бир чети аянычтуу болгон күн келди. Бараңыздын акыркы бетинде көп чекиттин ордуна бүгүн бүтүрүүчүлөр илек белгисин коюшмакчы. День начинается, как сон на голубой веранде, как детская мечта, где учится летать, как солнце сквозь листву, как нежное дыхание, как песенка без слов, пропетая с листа. Подумай, как быстро те дни пронеслись, детство теперь лишь приснится. Так хочется сказать ему: детство, вернись. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот и настал волнующий час, когда на последнем многоточии ваши дети поставят сегодня восклицательный знак. Прощай, школа. Сегодня мы чествуем выпускников 2009 года. Түнкү асманды бардыгыңар көрсөңөргө албетте көргөнсүздөр кандай гана ажайып кооз, кандай гана жылдыздар жымылдашат. Элде кеп бар эмеспи, ар бир адам бул жылдыз. Кээде космостук алымда да бардык планеталар тизилип алышып парак болот. Кандай гана ошол кооз көрүнөт. Бүгүнкү да биздин бүтүрүүчүлөрүбүз 11 класстар А класс, Б класс, В класстын парагын көрмөкчүбүз. Да. Говорят, что каждый человек — это целая вселенная. С этим можно поспорить. Так остановимся на том, что каждый человек — это звезда. И никак не меньше. А иногда в космическом пространстве случается парад планет. И в параде каждый показывает все самое лучшее. Такой парад мы видим и мы. Итак, внимание! Звезды на сцену! Кыргыз Республикасынын гимнин алдында түздөгүлү.
боюнча. Сиздердин чыңгыз болуп, жолуңар ачык болсун, жолуңар шыдыр болсун, ойлогон ой максаттарга жеткиде жана ошондой эле биз Жаркалдаган жакшылык боло берсин, алдыда ачык жолдорун күтө берсин. Ар дайым күлкү болсун, ыр болсун, асманыңар ачык болсун, ак болсун. Анда эмесе куттуктоо сөз Ыскөл райондук администрациясынын башчысы, Ыскөл районунун акими Мансуров Турусбек Искендеровичке берилген. Урматтуу жерлештер, урматтуу туугандар, бүгүн ушу биздин балдарыбызга аттестат алчу күнү экен. Бардык районда бүт мектептерде ушундай жакшы иштер болуп атат. Анан мен атайын ушу сиздерге келип, силерди куттуктап, өзүмдүн бүткөн мектебимде, өзүм окуган мектепке келип, ушу айылга келип, атайын ушу силер менен жолугушканга келдим. Дайыма ушу биз да силерге окшоп мектепти бүтүп, эмне кылабыз, каяка барабыз, кантип окуйбуз, кандай адам болобуз деп аябай ушу толкунданып турган мезгил. Азыр силер балдар, силерде аябай жакшы жолуңар ачык, алдыңар кенен, бир каяка барып окуйбуз десеңер окуй аласыңар. Бирок аны үчүн жакшы окуш керек экен. Мурда жаман окусаң деле кичине окутчу эле мамлекет. Азыр болсо жаман окугандарга кичине акча керек экен. Ошондуктан азыркы заман ушундай. Бирок бизде жаман окуган балдар болбойт. Мен деле жалаң 3-кө бүткөм. Ошон үчүн коркпогула. Силер жалаң баягы жакшы окугандар жакшы эмес. Бүт ошо түгөрдө 3-кө бүтүргөн балдар да кыйын чыгат. Ошон үчүн силерге баарыңарга ак жол каалайбыз. Ийгилик болсун. Айылды унутпай, дайыма ошо кыргыздын элин жерин даназалап жүргөн жигит кыздар болду. Анан өткөндө мен акыркы конкурстан балдарга, кыздарга ошо жакшы окугандарга бир 1000 сом берейин дедим эле. Ошону алып келдим. Ким экенин айтып койсуңар да. Анан калгандар таарынбагыла. Кийин эмки жылы орто окугандарга берем, андан кийин начар окугандарга берем. Александр Иванович жалгыз биздин мугалим калыптыр. Александр Иванович, Александр Михайлович, я вот вижу вас, и одна единственная учительница осталась, это вы. Вы преподавали химию, мы вас не слушали, плохо учились по химии и химичить не научились. Поэтому, без химии тоже жить можно, но слабо, конечно. Лучше надо знать химию. Поэтому мугалимдер арасынан башка аябай кыйын мугалимдер бар болчу бизде. Антонина Антоновна директор эле. Окууну бүтүп атканда ушул жердин Антонина Антоновна эки сөз, жакшы сөз айтайын деп, аптыгып, аябай айта албай, ушундай бир пушайман болдум. Араң айттым эле эки сөздү. Эми турмуш үйрөтөт балдар. Коркпогула. Астыда келечегиңер кең. Ушу силерге кааларым жакшынакай биздин Каройдун туусун өйдө бийик көтөрүп жүргүлөр. Рахмат силерге, укканыңыздарга ийгилик каалайм. Аттестатты тапшыруу кезеги да келип жетти окшойт. Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү жөнүндө аттестаты
Фарида Куратбековна. Мен 15 жыл соңғы көзін ашып қояйын. Орысша оқығанбыз. Бізде орыс тілі класс бар. Анан кейін орысша институтта орысша оқып, ПМК-да жалаң орыстармен иштеп жүріп, тил дагы кичине кыргызча жакшы болбой атпайбы? Ошон үчүн үйрөнүп атабыз. Но негизги орус тилин дагы билген жакшы. Башка тилдерди да билген жакшы. Ошон үчүн сиздерге ошо калыбыбыз бардык тилдерди билип, англис тилин билип, дүйнө жүзүндө бүт англис тили менен баары сүйлөдүк. Ошон үчүн англис тилин көбүрөөк билгиле деп айтып кетем. Анан бизди кечирип койсоңуздар, бул жерде начальник милиции Азамат Муктубекович Атаев келди, мени алып кетейин деп. Милицияга эмес, биякта дагы мероприятие бар. Рөлөгө камайт экен болду. Мен айтканды камайт начальник милиции. Анын үчүн мына ошо кечирим сурайм силерден, калган аттестаттарында баарын печать этсек болот эле, бул жерде мына айыл өкмөт бар, директор бар, анан артып тапшырып койсоңуздар. Силерге ийгилик, рахмат силерге. Залила осень золотая, все в мире радовало нас, и запахом цветов благоухая, игривый ветер звал вас в класс. 11 лет, что мгновение, словно в сказке дни прошли, с той поры, когда робея впервые в школу пришли. Тегирин тилегиңер берип турсун, жакшы тилек ак бата болуп турсун. Алда бара турган узун жолдар ачылсын, гүлдө болсун. Аны эмесе кийинки куттуктоо сөз Калай айыл өкмөтүнүн башчысы Осмонганов Жамил Молдошевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, бүтүрүүчүлөр. Сиздерди бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн айыл өкмөтүнүн атынан, айыл кеңештин атынан, жалпы айылдын элдин атынан куттуктап бересиздер. Курманбек Садиевичтин эң мукура сөзү бар. Ааламга кеткен жол айылдан башталат. Экинчиси, мекенге кадам мекенден башталат. Бүгүнкү мына күн кадамыңарды мекенге таштап жатсаңар, кадамыңар байсалдуу болсун, бүтүрүүчүлөр. Баарыңар каалообуз чын ден соолук, узун өмүр, бакыт талай, эчтекеден кем болбогон.
жакшы ой максаттардын баарына жетүүгө Алла Таала өзү жардам берсин, баарына иман берсин. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Уважаемые выпускники, поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья и успехов в личной жизни. Азырene урматтуу бүгүнкү тантананын катышуучулары, биздин мектеп көп жылдан бери спорт боюнча ийгиликтенип келатат. Ушул быйылкы жылы эң чоң чечимдикке жетти. Акыркы омурда өзүнүн көп болгон, анда жалпы республикалык медалдарды алды эле биздин спортсмендер. Бүгүн ушул айыл өкмөтү, айыл кеңешинин атынан биз да өзүбүз кичине белек тапшыра алдык эле. Ушул белекти тапшыруу азыр өткөзүүгө уруксат берип турумдар. Ушул ийгиликке жеткизген биринчи Алла Таала, экинчи себепкери өзүңөрдүн агаңар Кылычбек болду. Бул Кылычбектин зор эмгеги. Ошон үчүн Кылычбекке каалоодум чын денсаулык, узун өмүр, бакыт талай, ишине ийгилик. За большой вклад в развитие физической культуры, спорта и воспитания подрастающих поколений. Дайте минуты, а не место. Вам всем поздравляю.
аман болот, эсондо болот. Бүгүнкү бул 91 жыл балдарыбыз ушу окуудан кетип аткан мен үчүн аябай өкүнүчтүү. Капитан команда Рашидов Ахмед өз жашын кармай чыгып атат. Аны көрүп мен көз жашым болуп кетти. Себеби бул балдар мен өз балдарымдай илигини бөлөк өз балдарымды ар өзү менен сыйпаттап барышат. Дебиз балдар, кыздар аман болуңар, ден соолуктуу болуңар. Ушул келечегиңер кенен болуп, ачык болсун. Ойлогон максатыңа, тилегиңер бартын ишке ашып, кыргыздын бир намыскер жигиттерден болуңар, кыздар, имандуу кыздардан болуңар. Аман болуңар, жолуңар ачык болсун. Ол академия силердин төрүнөрдө отуруп, сыйырмактарды көрүп, бир силер менен сыймыктан каратен болсун. Баары сыймыктан аман болуңар. Спортсменlerimizge аттестатты тапшыралы. Акимбек Гул Хасеев.
Наташа, может, вы наоборот? Аттестат о среднем образовании вручается Белову Айдару, ученику 11 класса. Аттестат вручается Хадралиеву Улану Сурпаевичу. Аттестат о среднем образовании вручается Сметанину Максиму Сергеевичу.
өз жолун алган түрлөргө, мындан дагы түрлөрдү ачыла берсин гүлүңөр. Мына гүлдөй окшошуп, дайыма ачып, гүлдөй жашнап, жайнап жүрө бергиле. Чоң рахмат. Ошондой эле ушул 11-Б классынын 1-мугалими Ыбышева Гуляй эжеге сөз берилет. Кол чаап тосуп алабыз эжелерибизди. Байрамыңар менен кымбаттуу балдарым, бүгүн силер үчүн эң орчундугун турмуш путевкасын колуңарга алып, келечекте өз турмуштан өзүңөрдүн ордуңарды тапкыла, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Силердин ушу 1-класска келген кезиңерди азыр мен кадимкидей элестетип, анан азыр ушу бүтүп кетатканыңа көрүп толкунданып турам да. Көтөрө албай китеп кабын, түшүнө албай мектеп жайын, анда балдар бөгөлең, аны кантип унутайын. Шуудуратып китеп ачкан, калем кармап тамга жазган, ип кичинекей колдоруңар көз алдымда калып калган. Азыр карап көзүң тойбойт, шыңга бойлуу жигит кыздар, кубанычтан жар салгым келет, жаңыртып бүт ойгурду. Эми балдарым, силерге Кудайым бакыт берсин, өмүр берсин. Ак жолуңар ачык болуп, асманыңар, айланаңар гүлгө толсун. Жолуңар шыдыр болуп, жолдошуңар кыдыр болсун. Ак жол силерге. Келечекте тилеген ой максатыңарга жеткиле. Чоң рахмат Гүлай эже. Мугалимдер, билим берүү устаты, өлкөбүздүн аларда бир туткусы. Президент, министрлер сыяктуу колдорунан канчалары чыкпады. Анда эмесе кийинки куттуктоо сөзү 11-В классынын 1-мугалими Малдыбаева Жумакүл эжеге берилет. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына бүгүнкү күн силер үчүн өмүрүңөрдө биринчи жана акыркы күндөрүңөр. Ушундай күндөрдү эми балдарыңардан көргүлө. Силерге кааларым, дүйнөдө эмне жакшы болсо ошого жеткениңерди каалайм. Жана ден соолуңар чың болуп, эл журтка Кудайым тынчтык берип, эл ичинде аман болуп, ар бир улан кыз ушу дүйнөдө өзүнүн ордун тапсын. Мен үчүн ушул бакыт деп эсептейм. Силерге жакшылык. Первые открытия на планете детства вы совершили с человеком, который имеет право на звание на этой земле первый учитель, классный руководитель. Он открыл вам мир, подарил свою любовь, душевное тепло. Каждый человек помнит своего первого учителя и классного руководителя, вспоминает о нем с нежностью и с благодарностью. Не случайно мы заговорили об этом удивительном человеке. Сегодня Коронова Светлана Васильевна выпускает своих ярких звездочек на небосклон взрослой жизни. Слово предоставляется классному руководителю 11 класса Коронова Светлане Васильевне. Все, ты отныне выпускник, прекрасен молодости миг. Душа возвышена воздушно, и веришь в завтра простодушно. Сейчас в свободе выбор твой, и все желания исполнимы. Тебе не нравится покой, и так душа еще ранима. Со школы час пришел прощаться, и чувства разные теснятся. Пройдет и год, и много лет, судьба на место всех расставит. Одних возможное восславит, другим преграды понаставит, и очень трудно дать совет, и не найдешь порой ответ. Но вы судьбой своей, простите, волнуюсь, все, забыла все.
Простите за волнение. Пусть будет ваша жизнь полна, теплом друзей озарена и личным счастьем согрета. И необычно, как комета. В добрый путь вам, ребята. Всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына сиздер бүгүн жаркырап жайнап биздин астыбызда отурасыңар. Ушул күнгө жеткизген, силерди ушундай кылып тарбиялаган ким? Ата-эне. Албетте, анда эмесе кийинки куттуктоо сөздөрдү ар бир класстын ата-энелери комитетине бермекчибиз. 11-А классынын ата-энеси Урманбетов Бейшахмат байкеге берилмекчи. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү майрамыңар куттуу болсун. Дайыма жана кылыч агайыңар балдардын агай айткандай, ата-энелер балдардын төрүндө отуруп жүрсүн, жакшы орунда. Балдардын келечеги кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, кең болбосун. Чоң рахмат. Кийинки куттуктоо сөзү 11-Б классынын ата-энеси Сирекова Айчүрөк апага берилмекчи. Айчүрөк апа. Кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, мына бүгүнкү эң акыркы 11 жылдык мектебиңерди бүтүп аткан майрамыңар менен куттуктаймын. Өмүрүңөрдө эч нерседен кем болбой, өзүңөрдүн каалаган максатыңарга, оюңарда эмне жакшылыктар болсо, эмне каалоо тилектериңер болсо, ошонуңардын баарын аткарышына тилектешмин. Дайыма жолуңар ачык болсун, асманыңар ачык болсун, жолуңар шыдыр болсун, эч нерседен кем болбогула, бар болгула, бай болгула. Чоң рахмат Айчүрөк апа. Кийинки куттуктоо сөз 11-В классынын ата-энелер комитети Жамангараева Бурулуш эжеге берилет. Темир канат балапандар, мына канатыңарды көйлөп уча турган мезгилиңер жетти. Канатыңар учуудан талбасын, ойлогон ой тилеген максатыңарга жеткиле. Билимдин сересине жеткиле. Келечегиңер кең болсун, ырыс кешиктүү болгула. Асманыңар ачык болсун, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Бар болгула, бизди кубанткан, еліңді, жеріңді қуантқан, қатынақай, уыл қыздардан болып өскілі. Ошол эле артисттар Жамгырчи Азат Кемелбековичке берилмекчи. Tepki çattap, adam olduk biz dahi. Kalam şiddip, alma cıldık biz dahi. Mına o şimdi durmuş derin baştalar.
таланттын бай тамгасы ташталат. Окуу аяктап оор болуп турган кезибиз, эже агайга ыраазы болгон кезибиз, кетсек дагы жүрөк тартып мектепке, көзүбүздөн жаш айланган кезибиз. Мына ошентип саат өттү, күн өттү, биздин дагы окуучулук күн өттү. Суу чачыштык, куба баштык ойногон, окуучулук оюнубуз да өттү. Кайрылбай кайда кетти алтын күндөр, кайгыртпай кележе ошол күндөр. Же кош дедиби кол булгап алыста, же табасызбы ошол күндү кайрадан. Биздин спортсмендердин капитан командасы коомдук иштерге активдүү катышкан эң татынакай жигитибиз 11 А классынын окуучусу Акибек уулу Хасейинге берилет. Саламатсыздар, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, байкежелер, карындаш бийлер. Ушул бизди окутуп билим берген эжелерге рахмат. Ушул бизди колдоп турган байкелер, эжелерге рахмат. Ушу ата-энелерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай бизди дегелге көтөрүп, мындай ушу медальга жеткизген тренерибизге рахмат кылышып сизге рахмат. Дайым болбос биздин ушул туруулар бир кезекте карааныдан зар болуп, сагынабыз кабылай тургулар. Бизде эмне бар? Окуучулук күндөр бар. Байлык жана сан жыргалга баралар. Эстен кетпей өмүрдүн бул айраны. Келгилечи биз ырдайры бул сапар. Убакыт бириктесек учса алга, бөлүнүп калабызбы биз анда? Ошондо эске алып, эстеп жүргүн окуучулук күндөрдүн баалуулугун. Сөз 11 Б классынын окуучусу Жумабек уулу Элиске берилмекчи. Ага байкелер, эжелер, бүтүрүүчүлөргө калар ичинде сол алдына койгон максаттарына жетиштим. Ушу окутуп жүргөн эжелерге да рахмат. Өстүрүп жүргөн байке агаларыбызга рахмат. Кызыл күндүн батканы, сааттын учуп күндүн өтүп жатканы, минут сайын капаланган негедир окуучулук күндүн өтүп жатканы. Амандыкта жолугушар кез келер, мына ошондо болуучулар эстелер. Биз картайып ал кезинде жашарып, бак чиркин-ай аттың ошол кездер. Аны меселин куттуктоо сөз 11 Б классынын окуучусу Дүйшалы уулу Саламатка берилмек. Ата-энелер,
эже байкелер, биз окутуп бүтүргөн эже агайлар, силерге чоң рахмат. Силерге кааларым тизден толук узун өмүр, дүйнөдө бүт жакшылыктарды каалайм. Жизнь можно по-разному жить, в горе можно и в радости. Во время ей вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать, иногда даже гадости. А можно так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженное солнце достать и подарить его людям. Жизнь — это ты, это мы с тобой. Жить и гордиться своей судьбой, людям и смех, и радость дарить. Жить надо так, чтобы ярко светить. Поздравительное слово предоставляется ученику 11 класса Костенко Данилу Александровичу. Пожелать всем удачи в дальнейшем учебе, всем параллельных классов и их одноклассников. Большое спасибо, конечно, тоже учителю. Я Владимир Владиславович, очень много. Спасибо. Қандай соғым оқушылық күндерім, сыр алышып, сыр шешішіп жүргенім, балалық кез алда қайда ұшқанда, қоштасуға күн пәкелер жақында. Классташып, ойлой кетсе қымбат нәрсе, егерде бұны әркім бағалай білсе, бірге оқып, бірге жүрген уақыттар, Артинай, түгелі бірге болсын. Барыңыздарды құттықтап азыр Раджапов Изаттың атқарусында оқушылық қайыр.
класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук.
тура шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, кош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ак жолуңар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ак жолуңар. Классташ кыздар балдар, классташ кыздар балдар.